Al-matlabur rabi an-naru allati tahshurun nas. Акыркы кыяматтын белгилерден бүгүнкү сабагыбыздын акыркысы оттун чыгуусу. Адамдарды махшарга айдап барган оттун чыгуусу. Эми от каерден чыгат дейт? Кайсыл тараптан чыгат десе? Рываяттарда айтылгандай анын чыгышы Йеменден чыгат дейт. Адын деген аймактан чыгат дейт Йеменден. Жана Хадрамаут деңизинен чыгат дейт башка рываяттардан келүүсү боюнча. Кайфияту хашриха, эми от адамдарды кантип айдап барат десе? عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر في الأرض. Йеменден чыккан бул улуу от жер бетине жайылып кетет дейт. Тасуqu الناس إلى أرض المحشر. Адамдарды махшар жерине айдап барат. والذين يحشرون على ثلاثة أفواج. Ошол от айдап бараткан адамдар 3 жамаатка бөлүнөт дейт. Биринчи фаужун рагибун, таимун, касун, ракибун. Биринчи жамаат. Мисалы от айдап барган адамдар 3кө бөлүнөт дедик, а? Өздөрү каалап жана коркуп баргандар. Айрымдары жөө, айрымдары бир нерсеге минип алып барат дейт. Мүмкүн төөгө, мүмкүн деген. Айрымдары жеп ичип барат дейт. Бул биринчи топ экен. Фаужун ямшун таратан ва яркабуна ухра ва я'тaqibuna 'ala al-ba'ir al-wahid. А экинчи топ болсо, кээде басып барат, кээде бир нерсеге минип барат. Же болбосо бир төөнү алмашып минип барышат дейт. Оттон качып. Буларды от айдап баратат махшарга каратып. Үчүнчү топ. Ташурхумун нар фатухиту бихим мин вараихим ва тасуqухум мин кулли жанибин ила ардил махшар ва ман тахлуфа акалаху нар. От ороп калган топ үчүнчүсү. Артынан кууп бардык тараптан махшарга айдап барат дейт. Качканга мүмкүнчүлүк жок дейт. Барын айдап барат, артта калып кеткендин барын от күйгүзө берет дейт. Ошол отко күйүп калбайын деп туруп, болушунча качып махшарга карай жөнөт. Вакат сахат бидалика ла хадис. Эми буга жогоруда айтылган сөздөргө туура хадистер далил болгон дейт. Эми жана адамдарды бул от чыгып жер бетине жайылып адамдарды махшарга айдап барат дебеди? Кайсы махшар? Силер билген махшар бар. Адамдар өлгөндөн кийин кайра тирилгенде махшарда турушат. Бул махшарды билесиңер силер. Адамдар баары өлөт. Алланын буйругу менен тургула дегенде кабырдан турганда махшарда турушат. Эми азыркы махшар каякта? Кандай махшар? Өлүп тирилелекпиз го деген суроо болушу мүмкүн, а? Ардул махшар десе яхшурун нас иля шам фи ахри заман. Акыры замандагы махшар бул Шам мамлекетинде болот дейт. От адамдарды ошол Шам мамлекетке карай айдап барат дейт. Вахай ардул махшар ошол жерде. Кама жаат би залика ла хадис сахиха. Сахих хадистерде келгендей, Шам мамлекети махшар болуп аталат, ошол жака айдап барат дейт. Валайсал мурат хашрун нас ба'да al-ba'th min al-qubur. Бул жанагы адамдар кабырлардан тургандагы махшар эмес, бул дүйнөдөгү махшар дейт. Адамдарды от чыгып айдап бара турган жер Шам тарапта махшар болуп аталат dedi.